Hurmatlı Sadır Gülkocaevich. Бүгүн Ош шаарында акчасын, үйүн, машинасын Махидилихан Эргашевага алдырып койдук деген жарандар президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Алар Ош шаардык соту шектүүнү үй камагына чыгарганына наразычылык билдиришүүдө. Чогулгандар айыпталуучунун айынан ондогон адамдар жабыр тартып, ызы чуу, коркутуулар токтоо эгелерин ачыкташууда. Birovlarni pasportini olib, jasalma dokument jasab, жерди birdan olib sotib o'sha qilib yuradi. Kızıl Kışlalikimizde menden başka juda köp jabr qilgan köp. Şu yerleri sotgan öz ko'rsatam, если bu inventarizatsiya bo'lsa, buni men shu inventarizatsiya qilishinglar so'rayman shu Kızıl Kışlalikimizdan. Keladi, uyda bo'shatdi, sinos qiladi, visileni qilaman dedi. Nega siz shunday qildi? Bu yerda uy bloklarini jadatdi-da, shu 9 yildan beri shunday qilyapti. Onun işine verem, 4 çevrem var, 65'e girgen pensioner adam da beni kuvala vursa. Balanı uyga bastırıp kirip vursa, mizamda kim korkay? Mana şaharga prokuror geldi, malades, obisga geldi. Biz kirdi şulardan içiyor. Kiripse priyom qilyapti. Ondan turyapti, asakal çeçeviz deyapti. Çeçeviz, çeşti, sot götürdü, endi sot. Bu yağı yetiyor, sot olmayapti. Milisan işini jokka çıkaryapti, prokuror işini jokka çıkaryapti. Jabrlanuvchilarning ishini jokka chiqar, bitta mashinlikda tamam, hurmatli prezident, hurmatli Kamchibek Tashiyev, biz kimga boramiz? Bizni atamiz, yurtimiz boshchisi. Sizlarga boradi ekanmizda. Net sarson bo'ldi. Rotani kunida 2 yil sarson qildi. Ularga zakon bor, bu yerda zakon yo'qmi? Мынтип көз жашын төккөн Мамира Турсунова 90 жаштагы атасынын үйүн Эргашева жасалма документ жасатып, тартып алганын билдирет. Өз үйүнөн куулуп жаткан үй бүлө 14 жылдан бери акыйкат таппай келерин айтууда. Bu yerde 2008 yıl bergen. Aşında bir yerde nalagil tola oturuppan. Büyüdüm ben sagan ben de beni uzayam öge var. Hakimiyetler hemen biledi. Nege barsam 90 yenge çıkarken kimse ularga yok, yerden naligin tölegen yok, yerden pulunu tölegen yok, akte töregen, gözleri segen hemesiga kıtansal vargen ben. Ularda yok. Tepasidan farshipga dokument qilib shunday qilib dokument qilib to'polon qilib keladi. O'sha mahaldan beri Махидилихан Эргашеванын айынан үйдө тынчтык болбой калды. Биздин үйгө жөнөтпөгөн адамы калбады. Атам болсо 90го чыккан. Карлыкта соттон сотко каттап жүрөт. Колхозда иштеген үчүн берилген жерди үйүбүз менен талашып жатат. 12-13 жылдан бери кайрылбаган жерибиз калбады. Общий суммасы Азбир Сулейманова Айнураныкы $45.000, Мамарзаев Аятулланыкы $13.000, дагы так этот Буаджарженики аныкы $8.000 и Хуршида Умарова аныкы $25.000. Анда общий жалпы саны где-то $100.000 ашып болуп калат. Сулейманова Айнураны булар мындай кылышат. Бул квартира боюнча мошенничество кылат. Сулейманова Айнура бул квартира саттым деп, бирок башка бир адамга өткөзүп коет мунунча. То есть бир квартираны 2 адамга өткөзүп коет. Умарова Хуршидаган бул алтын алып, $25.000 алтынды буюмду алып бербей коет. Сатыпчы башка жакачы. Мамарзаев Аятулла боюнча бул машина боюнча. Грузиядан келген машинаны Аятулладан машина алып, мошенничество кылып, подделка документ кылып башка бир адамга сатып берет. Вот уже Буаджарженики ал $8.000 бир акча алып алганда анданчы нак акча алып ага бербей коет. Ал ошондой. Бул только биз баягы биле турган иштер, баягы сотто болгон. А так башка жарымчылар аябай көп. Айыпкер ушул жылдын 23-августунда үй камагына чыгарылган. Буга анын ден соолугу начарлаганы жана жашы жетелек баласы бар экендигин негиз келтиришет. 53 мекемеде жатып, кант диабетине чалдыгып, учурда ооруп жаткандыгын, ошондой эле карамагында жашы жетелек балдары бардыгын, туруктуу жашаган дареги бардыгын көрсөтүп, соттон бөгөт коюу чарасынын түрүн үй камак түрүнө өзгөртүп берүүнү суранган. Сот ошол жагдайларды эске алып, ушул жылдын 23 августунда токтом чыгарды. Үй камагын өзгөртүү боюнча сот залынан камактан бошотуп айыпкерди. Бул боюнча прокуратура тарап жана жабырлануучу тараптар нааразы болуп бизге Ош областык сотунун апелляциялык даттануу менен кайрылган. Учурда азыр материал бөлүнүп бизге келди.
Чектелип жаткан жаран менен байланышканыбызда биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Махидилихан Эргашева буга чейинки берген маалыматында өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке каккан. Ал уюшкан топ мага карата жала жаап жатат деп эсептейт. Жерде турган топларды битасында $10.000 менден карзы бар. Банктан чыгарган кагазларым бар сенин. Яна битасы жабырлануучу эмес, мен жабырлануучуман. Мени үйүмгө кызыл китабым бар, апызым бар. Мени чекимге, тилкемге, үй сабаган. Бейле кетсек, алдамчылыкта айыпталып жаткан Махидилихан Эргашева Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылынын тургуну. Ага карата Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө 8 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 2 сотко кетип, бирөөсү кыскартылган. Эргашевага бейбаштык беренеси менен айып тагылгандыгы Ош облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдалды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.